Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад колледжи басуучунун 8 тайпасы графика жана дизайндын негиздери сабагы мугалим Мусакулова Назгул, студент Абдурахманов Нурболот. Тема түстөр, контурлар, заливка. CorelDRAW программасында түстөр панели палитрасы экрандын оң жагында жайгашкан жана ошондой эле буш жагында түстөрдү көбөйтүп берүү функциясы бар. Ал кнопканы бассак ушул абалга келет. Негизинен түстөр палитрасын өзүбүз каалаган жактарга жылдырып алууга болот. Ал оңой жана эркин жылдырылат өзүбүз каалаган жакка. Мына ушул көрсөтүлүп тургандай эле сол жакка, ылдый жакка жылдырууга болот. Окнодон кирип барып, ошол жерде түстөрдүн кабаттары жазылып турат. Бизде 1 деп турат. Аны 2-3 кылсак, 2-3 бир аракка көбөйүп көрсөтүлөт. Фигураны белгилеп алабыз. Белгилеп алганыбыздан кийин өзүбүз каалаган түскө палитрага барып, мушканын оң жагын басканыбызда ошол түскө белгиленет. Мисалы сары. Ар кандай өзүбүз каалаган түстөргө өзгөртө алабыз. Мисалы кызыл жана башка өзүбүз белгилеген түстөргө боелуп кете берет. Жана эң ылдый жакта кайсы түстөргө ушуга чейин боеп келгенибиздер көрүнүп калат. Жана үстүдө ошону өчүрүп коюучу функциясы да бар. Дагы бир тоголок фигура алсак, бул фигураны дагы сарыга боедук. Бирок торпуштугубуз анын түгүндө калып кетти. Кайра торпуштукта боегондо ал сары түгүндө калып кетти. Буну Ctrl-N менен басып белгилейбиз. Жана ошондой эле абрес. Абрес бул ошол белге фигуранын сыртындагы сызык десек болот. Ал сызыкты биз ар кандай түстөргө боей алабыз. Мисалы кызыл. Бул абрести ар кандай түстөргө боегондон кийин алып коюуга да болот. Жана ошондой эле бунун абрестин калыңдыктарын көбөйтүүгө болот. Бул жерде көрүнүп турган гана нерселер менен миллиметрлер менен эмес, өзүбүз каалаганча кылып белгилеп көбөйтө алсак